Yıldız Time YouTube kanalının görüşçülері, bugün biz Manas aeroportunda turabыз. 2024 жылы Астана шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнда катышкан Келдибек Атайбеков баш болгон мыкты командаларды таяк тартыш боюнча күтүп жаткан учурубуз. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Yolda açık olurlar yolda. Burası sportsmenler gel atat. Сыймыктанабыз. Азаматсыздар, сыймыктанабыз. Сыймыктанабыз. Куттуктайбыз, жеңишиңиздер куту болсун. Кыргызстан сыймыктары. Куттуктайбыз, сыймыктанабыз сиздер менен. Куттуктайбыз, жеңиш куту болсун. Сыймыктанабыз, куту болсун. Куттуктайбыз. Жеңиш куту болсун. Куттуктайбыз, сыймыктанабыз. Yolda açıkla. Yolda açıkla. Куттуктайбыз, кут болсун, сыймыктанабыз. Сыймыктанабыз, кут болсун, жеңиш. Куттуктайбыз, жеңиш кут болсун. Сыймыктанабыз. Келдибек, 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 Келдибек. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармакта. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Алату өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан. Укмуштун бары табылган, уютку чөлгөн Кыргызстан. Кыргызстан, экинчи менен Кыргызстан, туйлаган тулпар улуңдун тууган. Мамлекеттин намысы үчүн, элдин, жердин туысын көтөрүш үчүн, кандай рахмат, рахмат. Ай, сака. Бияна батабы кенем. Ой. Чоң рахмат. Жокстандыктан буюрса мынакей жыйынтыгы алтын болуп турат. Ушуну менен биз 3-чү жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун чемпиону болдук да. 3 жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун чемпиону. Анан атаандаштарыбыздар атаандаштарыбызга кандай жардам келтирип, оңойго турган жок болуш керек, э? Ооба, атаандаштарыбыз дагы абдан күчтүү спортчулар, себеп дегенде дүйнөнүн чемпиондору, ошондой эле алыска Америкадан, Европа өлкөлөрүнөн келген күчтүү спортчулар, жана ошондой эле бизге дайыма атаандаштык жаратып келген Россиянын Якут элинен чыккан спортчулар бизге бул ирет, бирок биз
өз жеңишибизди алып келгенге туура келди. Мынакей сүйүнүп турабыз. Жана ошондой эле өзүмдүн окуучу, жеке өзүмдүн окуучу балдар кыздарым дагы аба сырткары 4 алтын болду. 4 бардыгы. Мынакей азыр абдан жыргап, абдан сүйүнүп аткан экенбиз. Чоң рахмат. Албетте, сөз катышабыз. Ошо көчмөндөр оюну боюнча биринчи алтынды мен биринчи медалды алып бердим деп мактап коеюн. Ошо бул мелдешке биз 7 жылдан бери дайыма эле даярданып келебиз. Анткени бизде мелдештер токтобойт. Каждый ай сайын, 2 ай сайын болуп турат. Болгон мелдештерге катышканга аракет кылып, Анан эң оор мындай кыйынчылык туудурган атаандашыңыз ким болду? Кайсы мамлекеттен? Эч кимде эле кыйынчылык туудурган жок. Баарын 2-0 менен уттум. Неге дегенде мен бул эмеге аябай жакшы даярдангам. Негизи мен таяк тартыш боюнча 7 жыл болду. 7 жыл болду машыгып келатканыма. Ошон менен 7 жылдан бери ошо 3-чү көчмөндөр оюну биринчисинде коло алгам. Анан күмүш алдым. Эми максатыма жетип 7 жылдын ичинде эми алтынга жетип отурам. Мухаммед мырза, сыйлыгыңыз кут болсун. Сиздин жеңиш менен ушунчалык биз сыймыктанып турабыз. Биз эле эмес, жалпы кыргыз эли сыймыктанып турган учуру. Бул жеңишке жетиш үчүн дагы бир канча мээнет кылдыңыз да, кайсы учурдан баштап бул спорт түрү менен машыгасыз? Саламатсыздарбы? Биринчиден кыргыз элибиз, бул жеңиш бар кыргыз элибиздин жеңиши деп эсептейбиз. Биз ата-бабабыздан бери каныбызда бар, генетикабызда бар. Бул үчкө ойноп, ордо ойноп жүргөнбүз. Кыргыздын каны да бар деп ойлойбуз. Кичинекей кезден бери ойноп жүргөн оюн. Бул деген Астанадагы көчмөндөр оюнуга келгенибизде биз ордо болуп, анан асык атуу болуп экиге бөлүндүк. Себеп дегенде улуттук оюн казактарда ордо жок, асык атуу деген бар. Асык атуунун өздөрүнүн улуттук оюнуна барып катыштык. Бул жакта эми кандай десем, улуттук оюн, казактын улуттук оюну болгондуктан эч качан бирди бербейт, жана көкпарды көрдүңөр. Ушундай өзүнүн дагы бир эмелери бар. Ошол себептен бизди субарный кылып, кыздарды кошуп, экинчи место болуп калдык. Күмүш медаль дегендей. Андан кийин эле биздин экинчи көчмөндөр бүткөндөн кийин дүйнөлүк чемпионат болду. Экинчи турнирибиз. Ошончо мамлекеттен келгенден кийин биротоло бүтүрөбүз дегендей экинчи эмеде. Жекеме-жекеде болуп калды, командный да болуп калды. Ошондо биз аякта реванш алып, казактарды утуп салып, биринчи местени алдык. Казактар өлө жаман болушту. Улуттук оюнду кыргызга берген үчүн бул намысыны алдырганга барабар деген болуп калды. Бул дагы бир чоң тарых болду. Биринчи дүйнөлүк чемпионат мира деп ойнолду эле, аякта кыргыздар утуп кеткен үчүн азыр көп ызы-чуу жаралып атат Казакстанда. Ошол. Ызы-чуу деп калбадыңызбы? Анан ошого отурула эле сурап берип кетейинчи, уюштуруу жагы кандай болду негизи эле? Жалпы көчмөндөр оюнунун. Жалпы көчмөндөр оюну казактар жакшы эле өткөрдү. Сонун эле баары ачылыш аземи жана башкасы. Бирок жана улуттук оюндарда бир аз судьялардын тартуу болду. Көп жерде бардык эле жерде байкалып атты да, күрөш болобу, көкпар болобу, асык атуу болобу, ушул кайра эле ушул казак өзүнө тарткан эмеси бар эмеспи? Ошондой бир тоскоолдуктар болду. Калган жагынан жакшы эле, буюрса баары жакшы. Эң сонун. Анан ошол атаандаштарыңыздардын арасынан эң күчтүүсү сизге мындай көбүрөөк тоскоолдук жараткан кайсы мамлекет болду? Бул ордо оюн, чүкө оюндан, асык атуудан негизи фавориттер Тажикстан. Тажикстанда эле бул кайра эле биздин мургапчык кыргыздар, мургаптыктар. Бүт бар кыргыздар келишти. Анан эле ошол казак туугандар. Калган мамлекеттер андай деле күчтүү эмес. Ошол эки күчтүү команда бар болчу. Биз менен 3-чү болуп эсептелет. Бирок бул кыргыздын духу бар, руху бар. Бул кыргыз ар дайым жеңиштикке жетип жүргөн. Кудай колдоду.
ушинтип жеңишке жеттик. Жаа боюнча да дүйнөлүк көчмөндөр оюнда эркектер арасында жалгыз мырзабыз Исхак мырза орун алып келген экен. Келиңиздер, маекти баштайлы анда. Исхак мырза, сизди көрүп биз абдан сыймыктанып турабыз. Рахмат. Медалды алып келген экенсиз. Бул медалды алыш үчүн бир канча мээнет кетирдиңиз да, канча убакыт даярдандыңыз буга? Агайымдын немесиме жол менен көрсөтүп атты, 2 жыл даярдандык. 2 жыл мурдакысында көчмөкүсүнө жетишпей калып, даярдангангач, кийинкисине ушуга точно катышабыз деп аябай аракеттендик элек, буюрса барып жакшылап результат көрсөтүп келдик. Результат сиз күткөндөй болдубу? Бир аз жетпей калды, бирок мейли, ошого да шүгүр. Жалпысынан канча катышуучу болду? Жалпысынан эркектердин арасынан 120, кыз келиндер арасында 60, 190 жаачы болду ошондо. Ошонун арасынан 3-чү месттен алдыңыз. Сиз менен абдан сыймыктанып турабыз. Бар болуңуз. Кийинки көчмөндөр оюнуна сөзсүз түрдө катышасыз да. Анда биринчи орунду алышыңызга тилектешпиз. Рахмат. Чоң рахмат. Ар бири өзү спортто жүргөн балдар, кыздар буга чейин жүргөн эмес, бирок азыркы учурда ушул мээнетти кылып атат. Мисалы Эльза болсо спорттун көп түрү менен машыгып келген, эркин күрөш менен, алыш күрөш менен, бирок азыркы учурда мына ушул таякташ спорту менен дайыма машыгып келгендиктен жыйынтыгы ушул күндөр болуп атат. Эжекебиз болсо чынында эле спортту 7 жыл мурда билбей эле келген, бирок кызыгуусун арттырып, өзү айткандай мындай дайыма үмүт менен жашап келебиз биз. Бизге деген мындай моундай бир чоң белектерди алган жерибиз жок. Биз ушул биздин белегибиз, мынакей могу намысыбыз. Ушул колдон чыгарбашыбыз керек да. Дайыма болсо изденүүнүн үстүндөбүз. Дайыма болсо баягы элибизге сүйүнүч тартуулайбыз деген гана учур менен биз дайыма ора тартабыз да. Эжекенин улан 3 жылдан бери машыгат. Жаңы келгенде ушул бул дагы улак ойноп жүгүргөн жигит. Ар биринин чымыны бар, таланты бар жигит, балдар, кыздар да. Ошондуктан тандоо учурунда жай болбойт, оңой болбойт. Жылдар, айлар, убакыттар келет. Жыйынтыгында биз убакытты ошонун бышып калган учурунда чоң турнирлерди ошол өзүбүз гана тандап алып кетүүгө туура келет. Чоң рахмат, маек бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул чек эмес, дүйнөлүк олимпиадада дагы дүйнөлүк чемпион аталыңыздар. Бул кийинки жеңиштериңиз дагы сөзсүз түрдө болот деп ишенем. Попов менен дагы жолукканда сөзсүз түрдө алтын алып бизди кубандырасыздар деген ниеттебиз. Саламатта калыңыздар.